Ашар козголушунун аткаруучу орган башчысы Жипар Жекшеев 1970-жылы сүрөт окуу жайында окуп жүргөндө эле жаштардан жана интеллигенция өкүлдөрүнөн турган жаш тилек коомдук кыймылын уюштурган. Бул кыймылдын негизги максаты кыргыздын улуттук маданиятын азектөө талабы болгон. Жаш тилек уюму Кыргызстандын Компартиясынын борбордук комитети тарабынан улутчул коомдук бирикме деп айыпталып, анын негиздөөчүсү коопсуздук органдары тарабынан куугунтукка алынган. Ошондон тартып Жипар Жекшеев үчүн борбордун эшиги жабылган. Башкача айтканда, эч бир мекеме тарабынан ал жумушка алынган эмес. Аясыздан Жипар Жекшеев Сарыкөл шаарына барып, ошол жакта иштеп калган. Ал жактан да КГБнын облустук өкүлдөрүнүн ырааттуу көзөмөлүндө болгон. Жипар Жекшеев 1980-жылдары гана үй бүлөсү менен Курза шаарына кайтып келген. 1989 жылы биз анда Илимдер академиясында иштеп жүргөнбүз. Иштеген жерден академиядан айтып калды, телевиденияга барышыңар керек. Жаштарды атайын телевиденияга чогултуп атабыз, жана жер басып алган жаштарга да түшүндүрүш керек. Ушунда 40 отуруп калдык. Бир 6-7 киши болсо керек. Отурган жерлердин чет жагында мен отуруп калдым. Ар жак чет жагында мен кийин байкасам, кийин билсем ошол Жипар Жекшеев отурган экен. Ошондо биринчи жолу Жипар Жекшеев телевидениядан жолуктук да ошол телеберүүдө. Болдошу менен телеберүү бүттү. Бүткөндөн кийин эле келип эле менин жаныма келип эле таанышып калды. Сиз менен таанышсам болобу деле. Болот деле. Анан Элпек өзү таанышып калдык. Анан мен Жипармын деп анан мен дагы айтып, атымды айтып ошону таанышып калдык да анан bir 10-15 мүнөттө сүйлөшүп калдык. Анан айтып калды, бизде ушундай уюм уюштуруп атабыз, келбейсиңби, катышпайсыңарбы дегел бул деле. Мен катышам дедим. Ашардын ичинде дагы мына жогоруда айтканда ар кандай процесстер жүрдү дагы. Анан айрымдары ошол биз деген саясатка аралашпашыбыз керек. Биз ошол Ашардын деңгээлинде эле ушул жалаң жер, үй, анан ушу үй салам дегендерге материал жактан жардам берди. Экинчи бөлүгү болсо ушул Жипар Жекшеев жаңылбасам башында турган бөлүгү. Ага да биз да кирип калдык. Саясий багытка кетүү маселеси көтөрүлө баштады. Май айында 26-сында Кыргызстан демократиялык кыймылы түзүлдү. Улуттук маселелер көтөрүлө баштады. Ошол мезгилдер, ошо 90-жылы майдын аягы, июнда түштүк жакта ушундай курчуу түштү. Ал маселе ошол жер маселеси менен келип чыкканда акыры эки бир тууган тили, дини бирдеш, мазары бирдеш дегендей ошо эки бир тууган элдин ортосунда жер маселеси боюнча чыр чыгып калды. Ошто жүргөн болчумун. Өзүмдүн иштерим боюнча эртеси кеткенден кийин эле ошол чатак баштала баштаган экен. Эң эле катысы ошо июнь айынын башына келди. Анан ошол кыймылдын жетекчилигинин сунушу боюнча Ташкентке киши жибериш керек, Ташкентте көрүнүктүү адамдар менен сүйлөшүш керек. Аларды тарыш керек, аларды дагы ушул чатакты басууга аралаштырыш керек деген ушул ой айтылды да, анан кимди жибериш керек деп калдылар. Ошол жерде сунуш кылышып, акыры Жипар Жекшеевдин сунушу менен ошол убакта Караколдо чиркөөдө иштеген Владимир деген отец деп, булар отец деп өздөрүнүн чиркөөсүндө ушундай айтышат экен. Ошол кишини Ташкентке командировкага жиберишкен. Ошол киши барып Ташкенттен жанагы Өзбекстанда, Ташкентте көрүнүктүү адамдар менен жолугуп, алар менен сүйлөшүп, аларды Алматыга келүү маселесин алдын ала сүйлөшүлгөн да. Ошондо тиги казактын атактуу жазуучусу Олжа Сүлейменов дагы ошол тиги ортомчу болуп берүү оюн айткан. Ал киши ошол эки элдин ортосуна түшүп, ошол элдештирүү маселеси боюнча дагы жүргөн да. Анан акыры Албатыда ошондо жолугушуу болуп, Кыргызстан демократиялык кыймылынын өкүлдөрү, жетекчилери, алардын ичинде ошо Жипар Жекшеев, Топчубек Тургуналиев, Эдилбек Сарыбаев жана башкалар ушул активдүү мүчөлөр барышып, сүйлөшүп абдана деген доор болду. Андан кийин пикирге келип сүйлөшө баштадык. Акыры ошол элге кайрылып, элдин арасында барып, ошол чатакты басууга баардык күч салып кошууга аракет кылды.
биз азыркы кыргыздар үркүндөгү апаатка тийиштүү баа берип, арбактар алдында татыктуу зыяратты жашай элекпиз. Бизди, азыркы жаштарды, ушул элдин кулундарын, андагы бейкүнөө шейит кеткендердин арбагы тынч койбоду. 1916 жылы үркүн алдында Кыргызстандагы 94% кыргыз айдоо жеринин 40 гана пайызын ээлесе, 6% орус келгиндери 60% асыл жерлерди ээлеген. Бул документтер боюнча. Ал эми иш жүзүндө абал мындан да жаман болгон. Элибиз жерсиз, укуксуз, оор шартта калган. Кытайга качпаган элди, негизинен жаш балдар менен кара картаңдарды окторун үнөмдөө максатында сайгылап, кылычтап өлтүргөнүн кантесин. Мунун баарын унутпашыбыз керек. Ашардын демилгесин Асаба жана жаш мөмүрчүлөр жана башка уюмдар КДКнын катарындагы баары тең колдоп, мына ушул өзүбүздүн ыйык милдетибиз катары ошону аткарууга азыр жол тартып баратабыз. Биз жолубуз Каракол шаарына чейин, Нарын шаарына чейин, ошондой эле Кытайдын чек арасына чейин улантмакпыз. Бул эң биринчиден биздин өзүбүздүн ата-бабаларыбыздын жазыксыз кырылып кеткен өзүбүздүн ата-бабаларыбыздын астындагы биздин карызыбыз, биздин ыйык өзүбүздүн милдетибиз. Себеби ушул 75 жыл бою жалган айтылып, бурмаланып келген тарых. Ошондой эле өзүбүздүн улуттук татыктуу ордубузду, деңгээлибизди ээлешибиз керек. Мына ошол үчүн биз жүрүштү аягына чейин чыгармакпыз. Ошондой эле улуттук биримдикке чакырабыз элди. Кагазда калган тарыхый деректер боюнча 300 миңдей адам же түндүк кыргыздардын 66% кырып салышса да, бир томукта эстелик кое албадык. Мына ташты додолоп, мазар сайып, аны элди сакысына тартып, ал үзүлгөнүн улагыдай, макуртуктан кутулгудай абалда болсо дейбиз. Ошол 1916 жылы кызымга чыдай албай Кытайды көчкөн качкан кыргыздарды, көөгү көмүлгө калган кыргыздарды эскерүү, аларга Куран окутуу, алардын арбагына сыйынуу. Ойгон кыргыз, өз тилиң бар, өз тагдырың өз колуңда. Колдонсун. 16 жылкы кайгы, бул кыргыз элинин башына түшкөн кайгы. 16 жылы Бешиктеги бала өлгөн, тоготуп жаткан келин өлгөн, аксакал чал атабыз өлгөн. Бул кыскычтык геноцид. 95 жылы Түп районунан жогорку кеңештин ошо мыйзам чыгаруу жыйынына депутат болуп шайланып келди. Эми бул депутат болуп шайланып келгенде Түптөгү жаш активисттер абдан чоң колдоо көрсөтүшкөн. Ошондо чоң колдоо көрсөтүшкөн. Алардын ичинде кийин ошол Жапар Жекшеевдин жардамчысы болуп иштеп калган Бактыгүл Сарытова деген кыз бар болчу. Ал дагы абдан көп жардам берген. Ошол депутат болгонунда дагы жардам берген. Анан Жапар Жекшеевич ошол депутат болуп келгенден кийин үйүмө келип карышты. Ошол келип анан мен ушундай менен чогуу иштебейсиңби деп жогорку кеңешке жумушка чакырды. Ал убакта мен Кыргыз Республикасынын Илимдер Улуттук Илимдер Академиясында кызматта болчумун, тарых институтунда иштечимин. Анан чакыргандан кийин эми барууга макул болдум дагы. Анан ошо менен Жапар Жекшеевдин аппаратында иштеп калдык. Ага кеңешчи болуп калдык. Бактыгүл Сартова болсо дегенде жардамчы болуп иштеп жүрдү. Андан кийин Борбордук шайлоо комиссиясына мүчө болуп кетти. Ошол менен ал дагы ошол Кыргызстанда демократиялык ушул системаны түзүүгө жигердүү катышып калды. Аны ошол мыйзам чыгаруу жыйынында Жапар Жекшеев коомдук уюмдар, диний уюмдар жана тиги этика боюнча комитеттин жетекчиси болду. Жапар Жекшеев жаңылбасам ошол мыйзам чыгаруу жыйынындагы мыкты депутаттардын бири болчу. Негизи эле ошол чакырылыштагы депутаттар ушул 35 адам, 35 депутат. Ар бири өзүнчө бир личность болчу да, мындай айтканда инсан болчу да. Анан ошол мыйзам чыгаруу жыйыны негизинен Кыргыз Республикасында Кыргыз мамлекетинин бекемдөөдө ролу абдан зор. Себеби ошол мезгилдери 5 жылдын ичинде Кыргыз Эгемендүү Республикасынын фундаменталдуу мыйзамдарынын баары тең кабыл алынган. Мына ошондой
мыйзамдардын ичинде ушул күнгө чейин негизинен өзгөрүүсү иштеп келе жаткан мыйзамдын бири ошол партиялар жөнүндөгү мыйзам болгон. Саясий партиялар жөнүндө мыйзам болгон. 97-жылы Жапар Жекшеевич айтып калды, Айдар ушундай бир 50 жылдыкты өткөрөйүн деген оюм бар, кандай өткөрсөк. Эми 50 жылдык абдан жакшы дата, элдин алдында бир отчет бериш керек го деп калдым да, анан кандай отчет? Мен оюмча бир китеп жазыш керек. Себеби баскан жолуңуз бар, тарыхыңыз бар. Эл билет, ошону деген баардыгын бир топтоп жазыш керек. Теплый ключи деген санаторий бар экен, ошол жерге бир 10-12 күнгө кеттик, экөөбүз кеттик. Диктофонду алып, ошол менен ошол жерде жатып, анан ал ошо башынан өткөндүн баардыгын тең ошол диктофонго айтып аттым, мен суроо берип аттым, жазып аттык. Анан ошол менен диктофонго жазып бүттүк. Китептин аталышына келип такалып калдык, кандай деп атабыз деп. Анан ар кандай сунуштарды айтып атып, акыры ошо сунушка токтодук. Мен өзүм айтып калдым, тиги Жапар Жекшеев, сиз жанагы интервьюларыңызда берип аткан материалдарда бир жакшы сөз бар экен. Эгерде каршы болбосоң, ошол сөздү койбойлук. Ал кандай сөз бар? Чындык бир гана өзүңдө. Анан ошол китеп жазылып калды, чындык бир гана өзүңдө деп. Анан бул ошол ой жүгүртүүсү боюнча дүйнөлүк кырдаалды, региондогу кырдаалдарга анализ берүүсү боюнча, аны ар кандай татаал окуяларга ушундай таасым баа берүү боюнча мен оюмча алдына киши салган эмес деп ойлойм да, ушул саясаттардын арасынан. Мына ушундай жыйындардын биринде бюджет талкуулап атат, дагы эсимде. Президенттин аппаратына абдан көп акча бөлүнгөн, мурдагы жылдарга караганда 2 эсе 3 эсе көп бөлүнгөн дагы. Анан сурай келгенде эле акчанын көпчүлүгү баягы президенттин өзүнүн сакчыларына кеткен экен да, охранасына кетиптир. Анан ошондо Жапар Жекшеевич көтөрүп маселени бул кандай? Эгерде мулда деген мамлекеттин жетекчилеринин жанында бир эле адам кайтарып жүрсө, бүгүн тегерегинде шагырап кайтаруучулар сакчысы, тиги телохранительдер абдан толуп кетти. Бул эмне Аскар Акаев деген алтындан бүткөн кишиби деп ошондо айткан ушул күнгө чейин менин эсимде. 98-жылкы референдумда дагы ушу жанагы мен жогоруда айтып кеткен маселелер боюнча абдан катуу талкуу болуп калды. Ал талкуусунда да өзүнүн оюн пикирин айтты. Бизде жаңыдан рынок экономикасы кирип атат. Анан жер рыногун киргизсек, анда кыргыздардын баардыгы итке минген кедей болуп калат, жери жок болуп калат. Келечекте жаштар жер ала албай, үй сала албай калышат. Ошондуктан деген жерин деген азыр жеке менчикке өткөрүп эртерээк кылат деген ой пикирин айтып, анан дагы бир топ президенттин бир топ баягы иш аракеттерин сынга алып, анан акырында ушундай ойду айткан болчу. Бизде Кыргызстанда жылмайган диктатура орноп калды деп. Жылмайган диктатура деп, ошентип бул сөз кийин учкул сөзгө айланды, саясий бир лексиконго айланды. Жылмайып, жаркырап туруп эле ушундай өзүнүн диктатуралык бийлигин орнотуп алды. Урматтуу мекендештер, дагы бир ирет мамлекеттик сыйлыгыңыздар кут болсун. Анда эмесе сыйлыктарды тапшырууну баштайлы. Урматтуу Аскар Акаевич, бүгүн эки палаталуу жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны менен электр жыйынынын мөөнөтү бүтүп жаткан учурда, ошо сиз мамлекеттин башчысы катары президент катары биздин өзүбүздүн ушу иштеген жигерилип иштеген иштерибизди баалап, ушундай чоң мамлекеттик сыйлыкты бир жолдон топ депутаттарга берип атканыңызды биз туура баалайбыз дагы. Мына ушул Дело номердин гезитине берген интервьюларында дүйнөлүк саясат боюнча, региондогу саясат боюнча, анан ушул саясат мамлекеттердеги ички саясаттары, сырткы саясаттар менен аралаштырып талдоосунда өзүнүн баягы көз караштарын ушунчалык таасын көрсөткөн кыраагы саясаттардын бири экени ушул көрүнүп турат да. Кандайдыр бир деңгээлде ушул өзүнүн мамлекетке берилгендиги боюнча ушул Жапар Жекшеевди Жусуп Абдрахмановдун катарына кээде койгун келип кетет да. Себеби Жусуп Абдрахманов дагы ошол 20-30 жылдарда кыргыз мамлекетин түптөөдө абдан зор эмгек сиңирген, өзүнүн табияты, ички дүйнөсү менен баардык кырдаалды түшүнө билген, тайманбастыгы менен эл оозуна алынган бир топ эмгектерди сиңирген ошо кыргыз мамлекетин, улуттук мамлекетин түптөөдө чоң эмгек сиңирген адамдардын бири Жусуп Абдрахманов болот. Ал эми ушул 90-жылдары Кыргызстанда демократиялык кыргыз мамлекетин түптөөдө
эң зор эмгек сиңирген адамдардын бири албетте Жапар Жекшеев болот да. Анан ошо Жапар Жекшеев дагы Жусуп Абдрахмановго окшоп бул күнүмдүк иш менен эле шектелип калбастан ошол жасаган иштерин кагаз бетине түшүрүп, анан ошолорго талдоо жүргүзүү жагынан тайманбастык жагынан эл сүйлөктүгү жагынан менин оюмча Жусуп Абдрахманов менен кандайдыр бир деңгээлде бир катарда турган адамдар сыяктанып кетет мага да ушундай. Ошон үчүн бул ошол Жапар Жекшеевдин эгемендүүлүк Кыргызстанды түптөөдөгү ролу, анан кийин ошол демократиялык нукта өнүгүүдө бул чыныгы демократия экенин көрсөтө алганда, бул деген жалган демократия. Ошо демократия үчүн эле, ошону алдыга өнүктүрүү үчүн эле келген адам эмес, бул деген ошол демократияны жүрөгү менен кабыл алып, анан ошол менен чынында эле Кыргызстан демократиялык нукта өнүгө турган мамлекет катары тааныгысы келген адамдардын бири болгондо, бул ошол демократияны, ошол өзгөрүүлөрдү жүрөгү менен кабыл алып, элге журтка ошондой болушун каалаган адамдар болчу да. Урматтуу депутаттар, ушундай мүмкүнчүлүк берип, Конституциянын жаңы долбоору боюнча өзүбүздүн пикирибизди айтууга шарт түзүп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер ошол эле убакта элдин өкүлү катары азыр Кыргызстанда баарлык жерде элдик талкуу өткөрүп, ар биринин пикирин жыйнап келип, анан баягы башыбыздан өтүп калгандай баягы мурунку конституциялык совещанияда кандай сонун чечимдерди кабыл алып, кандай сонун сунуштарды айтылганда Аскар Акаевич баарына тең макул болуп отуруп, аягында эксперттик комиссия менен баарыбызды жайлап салбады беле. Мен граждандык коомдун өкүлү катары мен дагы көп сунуштарымды айтып киргиздим, бирок албетте бир сунушум көңүл буруусуз калып калды. Мен мунушун айтып кетейин. Баарыңыздарга белгилүү, Аксы окуясы Кыргызстандагы баягы системалуу бийликтин алдоосунун бир кульминациясына жетип, мыйзам бузулуп, элдик депутатты, жогорку кеңештин депутатын мыйзамсыз камап койгондон кийин Кыргызстандын ушу аксылыктар Кыргызстандын эли мыйзамдуулукту гана талап кылып, куралсыз кетип бараткан жеринен атылып, ошол жерден 6 азаматыбыз окко учуп кетти. Дагы бирөө саясий ачкачылыктан курман болду. Ошондуктан биз бул 24 мартты эч качан эсибизден чыгарбашыбыз керек. Ошондуктан Конституциянын преамбуласына мен азыр ушул жерден баарыңыздарга астыңыздарга коет элем. Ошо бир кичинекей сөздү жазып кетсек деген оюмда. Мен Конституциянын преамбуласына ата бабалардын биримдикте, тынчтыкта жана ынтымакта жашагыла деген осуятын туу тутуп деген сөздөрдөн кийин жана 2002 жылдын 17-18 мартта өткөн трагедиялык Аксы окуяларынын сабактарын эске алып деген сөздөрдү кошуп койсок, ал дайыма ошондой жөнөкөй жүргөн, жупуну жүргөн, албетте пенделиги да бар болчу, адам болгондон кийин ар кандай өйдө ылдый иштер болот, бирок негизинен жалпы жолдон албетте бул ошо демократия каны, жаны, бүт ички дүйнөсү менен философиясы менен берилген адам болчу. Бул адамдын дүйнөгө болгон көз карашы, себеби кийинки окуяларда дагы 2000 ошол мөөнөтү бүткөндөн кийин депутаттык кийинки окуяларда дагы бул киши ошол жигердүү катышып жүрдү, мамлекеттик иштерге катышып жүрдү, ЮНЕСКОнун генералдык катчысы болуп жүрдү Кыргызстанда. Андан кийин КТРКда байкоо кеңешинин төрагасы болуп жүрдү. Ошол маалдарда параллелдүү эле жана башка коомдук иштерге активдүү катышып жүрдү. Анан акыркысы ушул мен көрүп калган, өз көзүм менен көргөн иштерден ошо 2010 жылы жанагы 7 апрелдеги аянтта атышы болуп атканда, бирок чет жактан байкап туруп калдык Тарых музейинин ушул парапетинде. Анан улам ок жагарган сайын эле баягы жата калып турдук, атылган сайын эле. Ошол жерде Жапар Жекшеев бир узун кара пальто кийип алыптыр дагы чуркап жүрүптүр. Мен ошондо көрүп калдым да, бул Жапар Жекшеевди азыр атып салышат деген ошондой ой кетти. Ак үй тарабынан атылган окторду токтотууга дагы аракетин салып жүргөн экен. Бул кийин угуп калдым да, бирок ошол площадьта аянтты Жапар Жекшеев көзүм менен көрүп калдым. Демократиядан Кыргызстандын келечеги демократияда. Демократия деген бул дайым эле баягы ээн ооздук эмес, өзүм билем деген эмес. Демократия деген биринчиден тартипке баш ийүү, мыйзамга баш ийүү, мыйзамды аткаруу, анан мамлекеттин келечегин ойлоо. Мына ушул демократия. Сырдашым, шаарым, жылдыздарым. Ал күндү эстеймин,
Al gündü engseymin alısqı şarım. Sen menen yıldızdan başkaga ayta albayım жалгызмындайым. Эмне үчүн унутту кайталгы сал түндү. Sen жана асманда жылдыздар ук деле айтылган антым. Эмне үчүн алдады, чындыгын айтпады, түшүнчү барым. Эмне үчүн анташпай кетип да калбады, айтчы сен дагы. Düşünböy unutpay, жебирда жолукпай, алыстап калдым. Ошондо жүрчелек биз оюноп күлчелек бактылуу жаштык. Ошондо турчелем күнүгө күтчелем жолуңдан басып. Каранын көргөндө сен басып келгенде калдастап өзүмчө жооп таппай сөзүмө калчумун шашып. Эстесең бардын өткөргөн түндөрдө отторун шардым. Эстесең асманда биз карап сырдашкан жылдыздын барын. Бирок сен эстебей, ал күндү эңсебей унутуп калдың. Аздыркы сырдашым, алыскы жердесин, мээримдүү шарым. Алыстан ырдаймын, уксун деп силерди жылдыздар барым. Сүйүнүп алашса, чындыкты каалашса, бири-бирин алдабай, силерден жашырбай айтышса барым. Жылдыздар көйгүлө турмушта барынын сезими жансын. Сезимин өчүрбөй күйгүсүн бардыгы отторун шардын. Бирок сен эстебей, ал күндү эңсебей унутуп калдым. Унутуп салдым. Мына бүгүн 26 май биз үчүн аябай орчундуу күндөрдүн бирөө болуп турат. Бүгүнкү күн биз үчүн абдан толкунданган күн болуп турат. Себеби деген ушул күнү биздин чыпарабыз жарык дүйнөгө келип, ушул күнү өзү төрөлгөн күн болчу. Аттың айган тебез эми. Мына бүгүн ушул өзүнүн туулган күнүн өзүнүн тирүү кезинде чоготуруп, тозуп, чоготуруп, ушундай бир бажылдашып, жакшынакай отурсак абдан жакшы болмок, бирок айла жок. Анан кийин бүгүн эми ушунусуна дагы Кудайга ыраазыбыз. Бүгүнкү күнү ушундай жыпарабамды сыйлап, жыпарабамдын эмгегин сыйлап, ушунча эл чогулуп келип, бүгүн ушундай эскерүү күнүн кылып, анан жана ушул жыпарабамдын өзүнүн китебинин бет ачарын кылып, анан бизди дагы ушул жерге чакырышыптыр. Биз ошого абдан ыраазыбыз. Урматтуу бүгүнкү ошо конференциянын катышуучулары, бүгүн күн өзгөчө күн экен. Ушу Талды Суу айылында жарык дүйнөгө келген жыпарабабыз убагында бир кичинекей эле наристе дүйнөгө келсе, кийин бул элине кызмат кылган, элин деп ишкен ашын жерге койгон, ушундай атуулуу экенин биз убагында жаңы төрөлгөндө бул билинбейт экен. Кийинки убакта ошол
элге кылган кызматы биз үчүн абдан сыймык. Бүгүн болсо ошол менин жердешим, классташым, досум Жекше уулу Жипардын чыгармасы негизинде жолугушуулар болуп аткан экен. Ал чыгармасынын аты болсо ошол атуулдук темада жазылган экен. Китеби чоң көлөмдүү китеп экен. Эми муну болсо китепти окуп таанышып анан кийин ошол менен билебиз го эмне жөнүндө жазылганын. Бирок мен ойлойм ошол өзүнүн бир азыркы коомдо болуп аткан өзгөрүштөр жөнүндө, адамдын ошол коомдогу орду жөнүндө бир философиялык көз карашы болсо керек деп. Мен өзүм Жипар менен бала кезден чогуу өсүп, Талдус айылында чогуу өскөнбүз, мектепте чогуу окуганбыз. Андан кийин ошол убактан бери ошол өзүбүздүн ортобузда достчулук мамиле бар эле. Ошону шашынакай бири-бирибизге сый, кадыр күтүп, ушундай күтүп алганбыз ал достчулук мамилени. Ушул күндөрү Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата бир топ иш-чаралар өтүп атат. Ошонун ичинде Юсуп Абдрахмановдун 20 жылдык юбилейин белгилеген жатабыз. Ошол иш-чаралардын алкагында ушул Кыргызстандагы демократиялык кыймылдын башында турган атактуу жазуучу Казак Акматовдун 80 жылдыгы барлык облустарда ушул күндөрү талас сергесинде белгиленип жатат. Ошол окуялардын, ушул иш-чаралардын толкунунда Рамадылык Жипар Жекшеев агайыбызды эскерип отурабыз. Азыр университетке кирерде 31 май Улуттук университеттин күнү деген жазууну окуп калдым. Бул жөн жерде эмес, ошол сактуу улап, мен өзүмчө Улуттук университет Кыргызстандагы демократиянын уюлу деп ойлоп койдум. Себеби Кыргызстандагы эркиндикке талпынуу, эркин ойлоого, сөз эркиндигине, алийин эркиндигине умтулуунун башатында Улуттук университетте иштегендер, Улуттук университетте окугандар турган ишиңиздерге ийгилик. ...89-90 жылкы саясий окуялар ушул кездеги Кыргызстандагы эң алгачкы демократиялык, эң алгачкы жарандык кыймылдар, уюмдар кантип уюшулганын, кантип башкарылганын, кантип миңдеген жаштардын көчөгө чыккан демонстрация, митингдерин кантип жөнгө салышканын, ошол кездеги социалдык жарылууну кантип токтотушканын, нааразы болуп, өкмөттөн, бийликтен көп талаптарды коюп чыгышкан жаштарды кантип токтотушканын, алардын маселелери кантип чечилгенин, ошол кезде коомчулукка, элге кандай кайрылууларды жолдошконун. Эч бир саясатта тажрыйбасы жок Жипар Жекшеев окшогон сүрөтчү же башка кесиптин ээлери ошол кезде элдин, айрыкча жаштардын дегенибиз 20-дан 50-гө чейинки чоң катмардын көйгөйлөрүн баягы уюштуруп, бийлик менен сүйлөшүүгө көпүрө болушуп, кантип чечкендерин ошону азыркы жаштарга, азыр саясатчы болом деп жүгүрүп жүргөн жаштарга чоң тажрыйба болот, чоң сабак болот деп ушул китепти чыгарып койдук. Өзү жазган китеп, биз эч жерин өзгөрткөн жокпуз, өзгөртүүгө укугубуз жок деп эсептедик. Эч кандай өзгөрүүсүз, ошон үчүн айрым эгерде бир окуялар кээбирлерге жакпай калса анда кечирим сурайбыз, бирок агам өзү кандай жазса ошол ойдон чыгардык. Эми агам саясатчы катары, мен журналист катары эч убакта саясат талкуулаган эмеспиз. Биз бир тууган катары кымбатпыз бири-бирибизге. Бул китеп сөзсүз буюрса Кыргызстанда азыр жана келечекте жакшы бир жарандык активисттер, саясатчылар жаңы толкун чыга берерине салым кошуп, ошого бир жакшы бир негиз болуп берет, акыл болуп берет деп ишенебиз. Рахмат. Бүгін біз Кыргыз мамлекетinin 30 жылдығын белгілеген тұрады. Біз елемес қоңшы өлкөлер бәрін белгілеген. Бұл баарыбыз үчүн чоң тарихи окуя. Акыркы кезде 30 жыл эмне болду деп 30 жыл тарихыбызды боктойбуз. Мындай позиция
позиция менен Аслан Улукбайдын деп айтып президент өткөндү боктоо менен биздин келечегибиз болбойт. Келечекти жоктойт. Өткөндө да сыйлыктана турган адамдарыбыз дем бере турган окуялар, тарихи окуялар болгон. Мына ошондой инсандардын бири Жупар Жекшеевди бүгүн эскертип отурат. Ошол заманда болгон окуяларды эскертип отурат. 30 жылда биз эмне курдук, эмне жасадык деген ойго тынымсыз жооп издейбиз. Жакында америкалыктардын жүргүзгөн опросун жыйынтыгы боюнча сиз өлкөдөгү саясий ситуацияга бийликтин алган чечимине таасир эте аласызбы деген суроого 60% кыргызстандыктар мен таасир эте алам деп жатат. Дагы ошондой суроолорго Россияда, Казакстанда, Өзбекстанда катталар билет деп 30%ден ашпайт. Кыргыздар акыркы 15 жылдан бери, 25 жылдан бери мен өлкөнүн кожоюмун, эгеменмин деп айтат. Мен Кыргызстанда күчтүү граждандык коом пайда болду. Ал граждандык коом кокусунан пайда болбойт, ал күрөштө пайда болду. Ал тирүү үлгү болгон каарман батырлардын натыйжасында пайда болду. 80 жылдын аяк, 90 жылдын башында эл көтөрүлдү. Бул кайра жаралуу, улуттук кайра жаралуу процесс. Мына ошол процесстин башында Жупар Жекшеев турган. Көңүл болгондорго чоң рахмат. Hormatly jayından atışçıları, bıyıl Kırgız eli, Kırgız memleketi üçün 7 yıl. Egemendilik юбилейске, egemendilik dataga qanday көрсөтүштөр, qanday чечкендиктер, qanday мүчөлүктөр менен келе жатабыз. Бул бир кишинин, бир партиянын же бир уюмдун милдети эмес, Кыргыз элинин милдети, Кыргыз элин кызыктырган чоң маселелердин бири. Бүгүн Жупар Жекшеев жөнүндө сөз болуп жатат. Мен ойлодум, эле 15 мүнөт убакыт бересиңер беле, ошондуктан мен 2 мүнөттүн ичинде кыскартып коеюн. Айтайын, Жупар Жекшеев менен мен 1976 жылдын июнь айынан баштап тааныш болуп калдык. Ысыкбек обкомуна идеология боюнча секретарь болуп барганда ошол художественный советтин директору экен. Кийин көп жүрдүк, бирге болдук, Кошко барып бирге кыдырып жүрдүк. Кийин ырчы экенин дагы, сүрөтчү экенин дагы мен Жупарды жакшы билип калдым. Кийинки демократиялык кыймылдардын убагында мени кыйнаган дагы, сүзгөн дагы, түрткөн дагы, кээде келип сыйлаган дагы мына ушу биринчи кадамдагы, биринчи муундагы мына бул жерде биринчи болуп ачкачылык жарыялаган деген мырзабыз Даватурбаева Чоротегин. Ошол сага пайдалуу болгон экен, ошого кайтарып коюш керек экен. Ошо баарыңарга ыраазычылык, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү бир кишинин эмгеги эмес. Президенттин, парламенттин, өкмөттүн, ошол жердеги партиялардын, кийинки убакта коммунисттик партияга альтернатив болуп чыгып келген ар түркүм партиялар, алардын ичинде коомдук уюмдар, Ашар, КДК жана башкалардын баардыгынын эмгегинин негизинде эң негизи элдин кылымдар бою эңсеп келген мүддөсүнүн негизинде Кыргыз мамлекети пайда болду. Мен ошону силерге түшүндүрүп айта кетейин. Болбосо көкүрөгүңдү кагып туруп ошол жерден Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү жөнүндө декларацияга мен кол койгом деп эле көкүрөгүңдү кага берсе мага да жарашат, чын айтайын. Бирок маселе чындык эмнеде турат? Эгемендикти ким алып келди? Эгемендүүлүктү кылымдар бою күрөшүп келген Кыргыз эли өзү алып келди.
Себеби кыргыздарга ушул мамлекет керек болчу. Ушул элди бириктирип, баш коштуруп, өзүбүздүн мамлекетибизди түзөлүү деген кыймылдар жок эле дегенде 1922-жылкы Тогул автономия областынан баштасак дагы мына биздин тарыхыбыз 100 жылдан бери болуп келе жатат. 30 жылдын ичинде биз кандай мүчөлүктөрдү кетирдик, кандай ийгиликтерге жеттик, бул жөнүндө менимче кеңири сөз алдыда турат. Бүгүнкү жыйын кут болсун деп айтардын алдында бир-эки сөз дагы. Ашар коому 1991-жылкы 1916-жылкы козголоңдун 75 жылдыгылардын баарында мен Прордук комитеттен катчысы катары аралашып жүрдүм. КДКны түзгөндө эртең менен КДКнын делегаттарынын баары келип туруп, Кыргыз драма театрынын алдында туруп, театрды ачып берген. Ушул жерде турабыз. Ал жерге кирбей, мага Мулкубатов деген бар эле, билесиң го, Токтобой мырза мага жакын эле ошо звонить этти, Медхай Шерипович, делегаттар Кыргыз драма театрында гана өткөрөбүз деп жатат. Болбосо, эгер киргизбей турган болсо, ушул театрдын алдында өткөрөбүз деп жатат. Амангелди Керимбаев деген директор бар эле, мен айттым, ачкын театрыңды, съезд ошол жерде өтөт, мен өзүм келип катышам. Мен өзүм келип катышып сүйлөгөн болчумун, билесиңер. Тең төрагаларды шайлашты. Кечинде бюронун мүчөлөрү Масалиев кош болуп мени күтүп турушкан экен. Эмне болду дейт, айттым, ушундай 5-4 тең төрага шайланды. Ай председатель жокпу дейт, председатель шайланган жок десем, экинчи секретарыбыз бар эле, Чепилев Николай Михайлович деген. Ошол айтты, ушундай чечим кабыл алыштык, Медхан Шерипович партиядан кетет экен, ДДКны барып башкарат экен, ошол кишиге резерв жасап коюптур болдорубузду. Бул эмне дегенсиз, бул ошол мезгилде Компартиянын жетекчилеринин арасында бирине-биринин ишенимдин кете баштагандыгы. Компартиянын жетекчилеринин арасында биримдиктин кете баштагандыгы көрүнүп турат. Биздин Кыргызстан демократиялык партия кыймылынын ролу чындыгын айтканда бүгүнкү күнгө чейин ачык айтыла элек, мунун ролу өтө жогору. Бул компартияга альтернатива боло алдыбы? Боло алган жок. Бирок мына 75 жылдан бери мамлекетти башкарып келе жаткан компартияга сиз болду. Буларга зұлым болду. Элдин арасында, өзгөчө жаштардын арасында мына мындай жаңы кыймылдар пайда болуп келе жатат. Ал жерде жакшы сөздөр болду. 89-жылга чейин айтпайсыңбы? Бизде кыймыл болгон эмес деп туура айтасыз. Ошого тынчтык 1 минут мага кошуп коесуңбу? Академия науктун 1 жылдык отчеты болот. Мен секретарчка катары катышып отурам. Анжыбарымбек Алмазбек Ахматалиев силердин активный мүчөлөрүңөрдүн бири болчу. Түкөнүн жанында турат Түгөлбай Садыкбек. Түгөлбай Садыкбек аксакалы алдыда залкар болуп, баарын каркалап жүрөт алдында. Мен ал киши менен 89-жылкы тил жөнүндөгү законду иштегенде ошондо катуу бирге байланышып иштеп калдык. Алмазбек кат жазып берди, Медхан Шерипович мына Прибалтикада мындай демократик кыймылдар болуп атат, жаштар ушундай көтөрүлүп атат. Бизде ошол принциптер, ошол кыймылдар бизге керек деп Турабүздүн президент отурган жооп берди. Мы этого не позволим. Түкөн жанында турган ийин бир силкип алды. Мен сөзүм жакпай калган экен деди. Чын эле бул жакпай турган сөз болду. Кийин бул демократиялык кыймылды эч жерде токтотууга болбой калган. Ошонун ичинде Кыргызстанда да. Баары бир демократиялык кыймыл өзүнүн ордун алды. Демократиялык президентти куралап туруп президентти шайладык. Демократиянын жолу кыйшалыш болот экен. Азыр өткөн мезгилге
аны жасауга убакыттын ашты, бирок 30 жылдык Башкортостан өткөргөн ийгиликтерибизди сактап калалы, кемчилдиктерибиз салык болсун. Быйыл 30 жылдык майрамыбызды баарыбыз кубанычта ушул мамлекетибизди сактап калып, ушул элибиздин кыргыз титулдук улуту башында турган кыргызстандыктардын биримдигин сактап калдык. Рахмат. Биз негизи чыпарлар болуп, ракыялар, сапарлар болуп, бактылуу кишилер экенбиз. Бактылуу ушунда бир кыргыз элибизге кызмат кылдык. Анткени биз тыйындыгыбыздан эмес, кыргыздын жалпы кыймылына, жалпы элдин козголуусуна аралашып, ошол колубуздан келген иштерди жасап келатабыз. Бирок мен баабымда бүгүнкү сөздөрдү деле кичине тарыхта ушул өткөндөргө кичине сарасеп салып, ошону улуу жакшы пикир карабайт окшойбуз. Мен кичине баамдаган учурларды айта кетейин. Биздин жана Жыпар айткан алгачкы мени шайлады деп айтылган нерсе бул 22 июнда Бах көчөсүнүн башында эгиндин четинде бүт Кыргызстандын чоңдор келген чоң жыйын болгон. 10 миңден ашык жаштар чогулган. Ошондо биз Жыпарды жумушчу топтун төрагасы кылып шайлаганбыз. Масалиевден бизге сунуш түшкөн. Балдар сиздер менен сүйлөшүш үчүн бир уюмдашпайсыңарбы деген. Бул бизге чырагыбызга май куйгандай эле болгон да. Андан кийин биз даярданып 15 июлда биринчи курултайды өткөзгөнбүз. Ана 8 августта Кыргызстанда биринчи жолу күбөлүк алганбыз. Ошондуктан 90 жыл эмес, 89 жылы 8 августта биринчи күбөлүк алынган да. Анан ошондо түзүлгөн башар. Ошонун түзүүчүлөрдүн ичинде Жердейбүлөк турат. Биз айтып коюшубуз керек, ошол атты роологон бизге анан бир академиялык жаштардын атынан жобону түзүп келген. Биз Курманбай экөөбүз Колонто деген ат менен бир жобону түзүп келгенбиз. Бирок курултай ушул Ашар деген ат менен ошол жобону алып берген. Экинчиси биз куугунтукка кабылгандан кийин чыгып калдык. Мындай жатканда көчөгө чыгып калдык. Ошондо Жыпардын мына ушул жерде бул кооперативный техникумдун ар жагында бир короодо кеңсеси бар экен. Квадрат деген кичинекей ишканасы. Ошол жерге башкарып жүрдүк. Бирок ошол жер бизге тилибизге күрөшүүнүн бир майданына айланып калды. Ошондо биз күнүгө кечинде бүт Кыргызстандагы ошо азыр белгилүү саясатчылардын баары келип күнүгө митингдерди ошондо өткөзүп турдук. Көрсө биз жанакы февраль айындагы, январь айындагы Абаскан айткан митингге даярданып үйрөнүп аткан экенбиз да. Жыпар жекше агабызды эскерүү кечесинде сиздер менен жолугуп, андан бери сөздөрдү угуп отурам. Чынын айтканда биз ошол жана кеп айтылып кеткендей 80-жылдын аягында Кыргызстандын аймагында коомдук уюмдар түзүлүп, биз да ошол жаш интеллигенция жана жумушчулардын уюму деп асабаны түзүп 89-жылдардан ошентип аракеттенип жүргөнчө ошол Ашар чыгып жана башка коомдук уюмдар биргелешип ошо КДКны түзгөнгө, ошону кандай түзөбүз, кандай деңгээлде өткөрөбүз деп даярдык көргөндө ошол негизинен Жыпар байке менен көп жолугуп, көп сүйлөшүп, көп ошол жерде баарлашып калдым мен өзүм жеке. Андан кийин ошол КДКнын уюштурулуу моментинде КДКнын ошол жыйынын биринчи съезди өткөрүлгөндө, андан кийинки мезгилдерде
ошол Жипар байке менен көпчүлүк учурда мамилелешип жүрдүк. Анан жанагы Ош окуясы болуп кеткен соң кийин биз Ош чергесинде да жүрүп калдык. Андан кийин ошол Ош чергесиндеги болгон окуяга карата коңшу мамлекеттерибизден дагы бир кандайдыр өздөрүнүн сунуштары болуп, алар менен ушул Алматадан жолугуп, Москвага чейин барып, бир делегациялар ушундай бир топ маселелерди сүйлөшүп, чечип жүрдүк. Андан кийин ушул КДКнын көпчүлүк иштеринде Жипар байке өзүнүн мындай бир жакшы мүнөздөрү менен байкап жүрдүм. Себеп дегенде ал киши мындай көп сүйлөчү эмес, жылмайып күлүп койчу, орчундуу маселелерди айтчу. Эгер бир нерсеге мисалы үчүн макул эмес болсо, башын ийкеп, жөнүндө эле башын чулгуп, баягы бир көз менен кандайдыр өзүнүн эмесин билдирип, кээ бирөөбүзгө окшоп кыйкырып, же болбосо сөз талашып, же болбосо өзүнүкүндө эле туруп алчу мындай бир немелери жок эле. Ошону менен биз өзүбүз эми жанагы КДКнын иштери коомдук иштеп жүрүп кээде адам болгон соң кийин жашоо турмуш жөнүндө, эл жөнүндө, тарых жөнүндө дагы ар ким өз билгенибизди айтып окуяларды айтып берген учурда бул байкенин көп кырдуу маалыматы бар экенин, көп нерселерди билгенин мен өзүм жакшы билем. Кийинки жылдары биз менен көп ал киши менен кабарбаша албай калдым, жолугуша албадым. Бирок ушул өткөн жылы ушундай болуп ооруп өтүп кетти дегенде бул кейиштүү окуя болду. Эми бүгүн мынакей могул жерде жалпы тааныгандар, коомдук ишмерлер баардыгыңыздар отурасыздар. Мен ойлойм, баардыгыңыздар ошол Жипар байкебиз жөнүндө жакшынакай оюңуздар бар. Ылайым ошол Жипар байке биз аракет кылып, ошол демократиялык өзгөрүштөрдү Кыргызстанга алып келгенибизге салым коштук. Чындыгында ошол Жипар байкебиздин элеси ар дайым ушул жалпыбызды эсибизде болот деген ойдомун. Анан азыр айткандай ошол эми 20-30 жыл Кыргызстан убакыт батып өтөт экен. 30 жыл өтүп кетти. Эми ошол азыркы учурда көп эле кемчиликтерибиз болуп атат. Саясатта болобу, экономикада болобу, башка тармактарда болобу. Бирок баягы илгерүүлүк менен алдыга жаңы муун жакшы адамдар талпынып, дагы Кыргызстандын келечегине дагы жакшы бир жолго салып, жакшы болуп кеткенге салымын кошушат деген ойдомун. Ошого тилектешмин. Рахмат. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, биринчиден бүгүн эки дата бирге айтат. Биринчиден өзүңөр билесиңер, Кыргызстан демократиялык кыймылы 26 май 90-жылы пайда болгон бүгүнкү күнү. Бул аябай тарыхый чоң дата. Мына ушул күнү биздин байкебиз КДКнын тең төрагасы Жипар Жекшеевич төрөлгөн күн. Дайыма эки датаны бир белгилеп жүрөбүз. Акыркы көз жумаардан бири 15-20 күн калганда анча-мынчанын эртерээк кечирээкпи ушул датаны Айда кызы баласы болуп белгилеген элек. Жипар Жекшеевич менен бирге акыркы жолу аябай күлүп жайнап, бир жерге отуруп, чай ичип, ушунчалык сүйлөп берип, бүт жаздырып алып, акыркы коштошкон сыяктуу болгон экенбиз да. Ушунчалык бир 2 саат, 3 сааттай отурдук, телевидениеге бардык. 26 майдан кени былтыр белгилей албай калдык. 30-жыл бардыгы пандемия болуп калды. Анан кайда жок, анан ушу Жипар Жекшеевичти, мени, мына Сапарды, ушу 3-4 кишини, Жумагазыны баарыбызды телевидениеге чакырып, ошол жакта жолугуп анан ошо бир баарлашкан элек да. Жипар байкенин элеси алдыбызда турат. Китепти чыгарган инсандарга аябай ыраазычылык билдиребиз. Анткени бул китепти чыгарсам деп жазгандарым аябай көп турсун деп. Ушул китепти чыгарсам болот эле, каражат да жок деп жүрдү да. Ал киши өмүр бою эле мындайча айтканда жетишкен жок. Жөнөкөй жашады. Акча менен достошкон жок, бийлик менен достошкон жок. Урматтуу бүгүнкү Жипар агайыбыздын жаркын элесине арналган илимий тажрыйбалык жыйындын катышуучулары, сиздерге Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Ысык Көл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ыраазычылык баракчасы менен таанышып коюуга уруксат этиңиздер. Ыраазычылык баракчасы тарыхы болбой, эл болбойт, тамыры болбой, жер болбойт демекчи, ар бир элдин өз тарыхы бар. Кылым барыткан кыргыз эли да өз кезегинде улуу тарыхын жаратып, урпактарга калтырган. Ошонун ичинде Кыргызстандын эгемендиги
жана демократиялык өнүгүүсү үчүн зор салым кошкон коомдук ишмер, Ашар уюмунун жана КДКнын тең төрагаларынын бири, КДК партиясынын жетекчиси, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, Манас орденинин даңк медалынын ээси Жипар Жекшеевдин өмүр таржымалын жасаган эмгектерин кыргыз эли жакшы билет. Кайсы учур, кандай заман болбосун, Кыргыз Республикасынын көз карансыздыгынын 30 жылдыгына жана эгемендик үчүн күрөшкөн Жипар Жекшеев тарыхый инсан катары жасаган жеке салымдары эч качан унутулбайт. Мына бүгүн дагы сиздер көрүнүктүү инсандын жаркын элесине арналган ат улдук ар намыс койгон ондо аттуу китептин бет ачарына арналган коомдук жыйын уюштуруп өсүп келе жаткан жаш муундарга Жипар Жекшеевдин жасаган эмгектерин дагы бир ирет даңазалап, инсандын эл алдында сиңирген эмгегин баалап турасыздар. Мына ушул кадырлуу тарыхый инсаныбыздын аброюн сыйлап, ушул иш-чараны уюштуруп жаткандыгыңыздар үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Мындан ары дагы ишиңиздерге илгери жылып, эл үчүн талкас эмгек жарата бересиздер деп ишенем. Сиздерге чың ден соолук, үй бүлөңүздөргө бакуат турмуш тилеп, урматым менен ыйгар муктуу өкүл Кожоев Мирбек Өкүлбаевич. Урматтуу бүгүнкү эскерүү кечесин катышып жаткан биздин инсандарга, улуу инсандарга, ушул жерде отурганыңыздардын баарыңыздарга чоң ыраазычылык билгизебиз. Бир туугандардын атынан мен ушул Жипар агамдын өзүнөн кийинки иниси болуп, мен бир гана нерсени ушул айтып кетким келип атат. Ушул Жипар агамдын чындыгында өңгөчө болуп жанагы армияга барып келгенден кийин бир башка киши болуп келгени азыр өзүнө ушунчалык элестеп атат да. Армияга барып, бул Мурманскийде служба этип келген орустардын арасында. Анан келип жанагы жаш тилек деген жаштардын бир коомун ачып, ошондо жанагы кыргыздын унутулуп бараткан калпагын бир башкача формада жасашып, костюм жасап кыргыздардын, анан кийин ошолорду кийип чыгышканда ушул жаштар. Ошондон баштап бул кишиге улутчулсуң деген, улутчулдук деген неме коюлуп, макам коюлуп, ушунун аркасынан түшүп калышкан болчу да. Ошол боюнча көп нерселерди, мисалы үчүн ушул Жипар агабыз башынан өткөрдү да. Андан кийин мен өзүм органда иштеп пенсияга чыккам. Ошол мен органда иштеп жүргөндө дагы кийин мына Акаевдин убагында мен иштеп калдым, начальник милиция болуп, 2-3 жерлерде иштеп калдым. Ошондо дагы бизге, бир туугандарга дагы чоң мындай терс таасир тийди да. Терс таасир тийгенде бизге жогору жактан кысым чоң көрсөтүлүп турду. Мен мисалы үчүн мени ротация кыласың деп ар жак бер жакка айдашып, анан менден улуу агамды директор институт болчу, аны жумуштан алышып, бирок биз ушуга өкүнбөйбүз, кайгырбайбыз. Себеби биздин көрсө Жипар агабыздын салып кеткен чоң жолу бар экен. Биз ушуга ыраазыбыз. Мына бүгүнкү сиздердин катышып ушунчалык сөз сүйлөп берип атканыңыздарга абдан ыраазыбыз. Анан мен бир кичинекей бир эме жазып койдум эле, өзүмчө отуруп берилип атып, анан кийин агамды эстеп отуруп ушундай жазып койдум эле. Ашарды түзүп, үй жайлуу кылдың жаштарды, КДК түзүп, демократия жолун баштадың. Жалтанбай сүйлөп, кыргыз деп согуп жүрөгүң, эл үчүн деген оюңдан кайра тартпадың. Арманай бирок жыргалын турмуш көрөрдө, капыстан келген орну жеңбей, сыздатып бизди таштадың деп. Рахмат баарыңыздарга, амансың болуңуз. Кыргызга Кудай Таалам музейди өзү эле бербеди беле. Кыргыздын жеринде кооз жер жок. Ооба. Анан ошондо барып алып баягы жетөгүздү мен угуп эле турчумун, көлдүк болгон менен көрө эле келем да. Анан жетөгүздү бир көргүм келди. Анан акыркы автобус келинип калган экен, анан баягы жарылган жүрөккө кечкурун болуп бараткан. Тоо бар эмеспи жарылган жүрөк деген? Ооба. Ошол жерге келгенде эле баягы айдоочуга айттым, токтотуңуз, түшүп калам десем эле, ай сен башың иштейби? Курортко чейин канча километр, канча аралык бар? Сен түн ичинде эмне кыласың бияктан деп. Жок, токтот деп эле туруп алдым да.
Анан токтоп, ошол жерде жарылган жүрөктүн жанында туруп, ошолорду жаздым эле да. Сөзүн да угунун дагы 1-2 саат отуруп калдым. Караңгыда жалгыз отурам да. Четөгүз деп атын уксам, биздин жердин элестетем көз алдыма, тоосун элдин заңгыраган зоолоруңдан, өгүз окшош тоолоруңдан, баскым келет, жаткым келет, көргүм келет кыргыз жерин. Ла 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 ла, келгин ла 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 ла, көргүн ла 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 ла, билгин кыргыз элин, кыргыз жерин. Ай, эй, кыргыз жерим. Четөгүз деп мен сагынып, сага келсем, жетөөң менен ажырашпай, чогуу жүрсөм, кызыл боёк тоолоруңдан, кырка зоолоруңдан, сага басып, ашып, суудай агып, ойноп көрсөм. Ла 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 ла, келгин ла 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 ла, көргүн ла 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 ла, билгин кыргыз элин, кыргыз жерин. Баракелди. Ай, эй, кыргыз жерин. Жетөгүздү сыйлайм десең, досу болсоң, келгин, жетөгүздү жамандыкка кыйбайм десең, жүргүн, же болбосо тоолорунан, адыр зоолорунан, жерин көргүн, элин көргүн, өзүн көргүн биздин жердин. Ла 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 ла, келгин ла 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 ла, көргүн ла 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 ла, билгин кыргыз элин, кыргыз жерин. Ай, эй, кыргыз жерин, кыргыз элин.